Yadigarga çalayın. Onun gereği yok. Allah kamur götürmedi. Berge kartoş, piyaz degenleri dep atat, may. Bizde kartoş piyaz var. May var. Бұл эже азыр биздики 3-чү рейс болуп атат да. Биринчисинде жалаң продукт алып келди эле. Биринчи, экинчисинде. Үчүнчүсүндө ушу кийимгече. Жок, биз өзүнө барабыз. Акчалай. Сүрөйлү. Ооба. Ким шакта бөлөсүздөр да? Полный түшүрөм. Түшөк отдельно кылып, печенье кылып сүрөйүн. Кармашкы. Бул жерде мешитке алып келдик. Продуктун отдельно кылайлы. Продукттан мечит экен болду да. Orada mekte eklenir. Karaval Gaylı hükümetinin dostu Gaylı'nda hoş geldinizler. Allah'ın buyruğu iken şunday günler tuş geli oturağız. Kol sunup yardım kılıp geli oturganlarga köpten köp yardımımızda aytağız, rahmatımızda. Şurada mı? Allah'ın buyruğu iken işte köpten üyleri süyüp gitti. Yaranlarımız aşımda aklıma çıkıp kaldı. Bilağım Kırgızistan'ımızda ikinci günde zamanlık bol olsun. Kırgızistan'ımızda Allah'ın kolluk tınçlık, beypildik olmasın. Bilmey zaman işlerini görgülü olayım. Rahmat sizге. Sizin аты жөнүңүз ким болот? Bostanov Abdurrahman. Rahmat. Ушул достук айдын имамы болосуз, Allah razı olsun. Bravo, sonucu spor. Suyunçken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Жердештер, жамаат, биз Ташкент шаарынан келип атабыз, Жалал Абад областынан. Бул Кудай кааласа 3-чү биздин күн жардамыбыз болуп атат. Биринчи, экинчиси жалаң продукталай, ана кийим кече менен болгон. Үчүнчүсү көбүнчө ушу акчалай келдик да. Анткени биздин жердештерибиздин көбү талап кылып, ушу акчалай жардам берели, акчага көбү муктаж болот дегенден акчалай алып келдик. Продукта кийим кечелерди алып келдик, бирок көбүнчө басымды акчага нема болду. Анан общий Ташкент шаарынын Жалал Абад областынан 145.990 сом болду общий. Бул жердин 76.990 сому Россиядагы таш көмүрлүк жердештер атайын Кайдыгер Карабай деп силерге дагы Кичиновза дагы өзүбүз ал жакта болсок дагы Кичиновза да себепкер болуп жардам берип калайлы деп атайын салышырды аманат болчу. Но бул атайын ошакта салышырган. Бу жерде чеги менен полный бар. Тыйын менен полный нема бар. Анан айта кетчүбүз, бул Абдурахман деген акебиз ушу Достук айланын имамы. Достук айланын имамы экен. Ушул жерде аманат тапшырып берген атабыз. Бул жерде 10 үй бүлөнүн үйү күйүп кетти да. Ошолорго ушул акчаны таркатып бере турган болду да. Буйруза мынакей аманатты өзгөчө ушу Россиядагы жердештерибиздин аманаты да, бул банктан кандай алынса, ошентип чеги менен. Туура. Ошондойдон алып келип берип атабыз. Аманат акыретте жотура турган нерсе. Ошого мына азыр ошо немеси да бар бу жерде, тыйын. Ошону кошо берип коюн. Тыйын менен кошо алганбыз. Как есть, берели атабыз. Бул жерде ошо чеги менен барды. Калай көрдүм. Ассаламу алейкум. Урматтуу достук айылынын жашоочулары, биз мынакей Таш көмүрдүн элинин атынан сиздерге жардам алып келдик. Таш көмүр шаарынын элине терең ыраазычылык билдиребиз. Колдорунан келишинче мынакей тапкан ташыганын алып келишти. Бул 3-чү машинебиз.
Анан айтып келе турган нерсе бул Карабак айыл экен. Айыл өкмөтү, то есть достук айыл экен. Анан интернеттен бардыңыздар көрүп атасыздар. Кээ бирки айылдарга бардыгы эле алып барып атат. Максат айылында спортзалдарда кийим кече төшөктөр толуп кетти. Биз ошон үчүн сураштырып, кайсыл айылга жардам азыраак келип атып, тактап туруп, ошон үчүн силердин мына айылыңарга келдик. Айылыңардагы мына трассадан өтө алыс экен, тоолорду аралап келдик. Анан Ташкөмүрлүктөргө Россиядан биздин мигранттар акча жөнөттү. Бардына терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Мына ушундай убакта эң жакшынакай боорукерлигиңерди, ынтымагыңарды көрсөттүңөр. Алла разы болсун бардыгыңыздарга. Сиздерге да рахмат. Анан кийин мунугу немени өзүңүздөр мынакей ошо 10 үй бүлөгө бөлүштүрөсүздөр. Жакшынакай кылып, андан артканы мынакей продукта, кийим кечени да бөлүштүрөсүздөр, ынтымакта. Анан биз силерден сурап туруп, солдаттарга азыр эмчиyiz немеге барабыз, военный частка. Ошол жерде мына ушу айылды кайтарып турган биздин солдаттарга дагы продукта азыраак бөлдүк. Туура түшүнгүлө. Эми мына силер. Туура эле, эң туура нерсе. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Биринчиден Аллахка чексиз мактоолор болсун. Анын элчиси сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар болсун. Иншалла сиздердин аманатыңыздарды алып келип берип отурабыз. Аллахым насип экен. Мынакей ушул айга түшүп келдик. Чынында бул айыл өтө чекеде экен. Бир сууду 2 айыл бөлүп отурган жер экен. Аллага чексиз мактоолор болсун. Мынакей элибиз тынч экен, аман экен, жакшы экен. Сиздерге бизден Ташкөмүр шаарыбыздан элибиз салам айткан, аманатты салам айтып отурабыз. Ассаламу алейкум. Кимде ким салым кошкон болсо Аллахка чексиз мактоолор. Алла разы болсун. Үй бүлөңүздөргө тынччылык болсун. Орозодо канча деген соопторго иштеп атасыздар. Аллахым айтып кеткендей, кимде ким садака кошкон болсо 70 баледен сактайт дейт. 70 балесине сактан болсун. Бүткүл жергиде мусулман бир туугандарыбыз аман болсун. Дайыма жакшылыктар болсун, тынччылык болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мына ушундай айлуулуга түштүк, оор абал келип турганда жардам колуңуздарды сунуп келген сиздерге рахмат. Ташкөмүр шаарынын элине Аллахым ошол элдин ынтымакчылыгы кетпесин. Ошол элге Аллахым берекесин жаадырган болсун. Жерине, элине аманчылык, жерине береке, элине токчулук берген болсун. Аллахтын буйругу экен мына ушундай оор абалга түшкеле отурабыз. Аллахым Кыргызстаныбыздын бүтүнлүгүнү айырбасын. Кыргызстаныбыздын элиге токчулук, Кыргызстаныбыз дүйнөдөгү алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулушка Аллахым жардам берген болсун. Амин. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу бүгүнкү Ташкөмүр шаарынан келген меймандар, биздин айылыбызга кош кепсиздер. Мына бүгүн биздин Карабак айыл өкмөтүнө караштуу Достук айылынын тургундарына жардам алып кепсиздер. Бул биздин башыбызга оор күндөр түшкөндө сиздер колуңуздарды сунуп, өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды аябай ушул жерде биздин кыргыздарыбыз жашайт деген ниетте, жакшы максатта, жакшы ниетте акчалай алып кепсиздер, продукт алып кепсиздер, төшөнчөлөрдү алып кепсиздер. Рахмат сиздерге. Кудай кааласа кыргыз элим бар, биз жер карабайбыз эч качан. Кыргыз элим бар, биз дайым көкүрөгүбүздү, башыбызды асманга каратып жүрөбүз. Кыргыз элим бар, биз эч качан жерди карабайбыз. Кудай кааласа. Мына силер бизге бирди алып келсеңер, Ташкөмүр элиге миңди берет Кудай кааласа Аллахым. Силер бар, биз барбыз. Бир гана эл эмес, жетекчилерибиз да карап отурган жок. Мына үй күйгөндөр мына отурат. Булар нөлдөн баштап үй куруш керек. Булар мына 50 жашка чыккан болсо, 50 жыл топтогон ошо үйдөгү менеттери бар, эмгектери бар. Ар бир адамдын буюму өзүгө азиз дейт. Ар бир адамдын баласы өзүгө аппак дегендей, булар дагы ичи тызылдап отурат. Биз түшүнүп атабыз, ачууда ачуу алдырып атабыз, жумшакта жумшак сүйлөп атабыз. Анын баардыгын биздин эл туура түшүнүп, туура кабыл алышыбыз керек. Ушундай мезгилдерде ынтымакта болушубуз керек. Ынтымак, биримдик болсо бардык нерсе алдыга жылат да. Сиздерге чоң рахмат. Аллах берсин сиздерге дагы рахматыбызды айтабыз. Мына Ташкөмүр элине биздин атыбыздан чоң ыраазычылыгыбызды айтыңыздар. Рахматыбызды жеткизип барыңыздар. Amin olursa. Duanı verin kar. Allahümme a'izzel İslam ve muslimin. Allahümme inna es'aluke ziyadeten fid din.
وبركة في العمر وسياحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وعفا عند الحساب. Allah'ım özüne çekti şükürler olsun. Özün yönetken peygamberimizin sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bizim çek salamlar salatlar getirmem olsun. Allah'ım özün körücüsün, bilücüsün. Allahu alimun bi zati sudur. Allah'ım bizim ahvalı körüp durasın. Allah'ım bizge jardan berip gelgen uşul akalarımızdan Taşkömür eline Allah'ım özün rahmatını, cadırını, irayımına bölügün. Allah'ım özün berekeni bergin. Allah'ım barlık Kırgızistan'ımızda birlikte algın. Allah'ım Kırgızistan'ımızı önüp östürgün. Allah'ım Qarabağ elimizde mınanları komşular bilen tinchlikda, amançılıkta da şahlikte özün nasip etken muhim bir Rahmat, hoş geldiniz. Rahmat. Taşkömür eline selam. Amanatsızlar bunaki. Xudo xolosa qilaylik. Yetkizdik, sizga bertirin. Rasululloh. Allah razı olsun. Tacikistan'da durup attı. Allahu akbar. Assalamu alaikum. Hurmatlı Taşkömürlüktер, biz hazır janagı dostluk ayılına sizler bergen продукта, кийим кече, төшөктөрдү таштап, андан кийин ошо айылдын жашоочуларынын уруксаты менен бул жерде военный часть бар экен, ушул айылды границаны кайтарган. Ушу биздин солдаттарга да кичине бөлүп алып келдик продукталардан. Айылдын жашоочуларынын макулдугу менен. Ушу силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Молодцы, чегераны жакшылап корогула. Чоң рахмат, урматтуу мекендештерибиз, ушундай мезгилде колдоо көрсөтүп тургандарга Алла разы болсун, биз сиздерден ыраазыбыз. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Биздин жоокерлер. Рахмат чоң. Биздин сыймыктуу жоокерлер. Жакшы караңыздар, чегераны.